Саламатсыздарбы Жайыл ата коомунун мүчөлөрү жана калыстар тобу. Өз тарыхын билбеген келечекке жол таппайт. Кыргыз Республикасынын президентинин Садыр Жапаровдун жарлыгы боюнча нарк, каада, салт, ата-бабаларыбызды эскерүү, тарыхый жана маданий музейлерди өнүктүрүү боюнча Кара-Кыргыз автономиялык облусунун негизделгенине 100 жылдыгына карата өткөрүлүп жаткан Жайыл ата Солтоо коомунун сынак 2024 кароо сынагынын шарттарын аткаруу үчүн мен Тиленбаева Максуда Жайыл райондук борборлоштурган китепкананын китепканачысы. Тарыхты билмейинче келечекти көрө билүү мүмкүн эмес. Эртеңки жаркын келечегибиз үчүн ар бир кыргыз жараны өз тарых таржымалын так билип, ата-бабаларыбыз түптөп кеткен мамлекетибизди сакташыбыз керек. Кайың барбы кыргыз балта чаппаган, кырлар барбы кыргыз сөөгү жатпаган деген сөз бүгүнкү муундарга мураска калтырган ата-бабаларыбызга таазим этебиз. Анткени ар бирибиздин артыбыздагы ата-тектерибиздин уруктары колдоп коргоп турарын сезип, ата салтын улайлы. Династия Чаа Чуйский долина деген китептин автору Чыныбаева Канымбиби жердеш эжебиз 2024 жылы жана 2022 жылдары орус тилинде китеби жарык көргөн. Китепте Чаа бийдин урпактары Талкан, Кошой, Коңурбай уулу Жайыл, Жайылдын урпактары Асан, Үсөн, Теке, Итике жана анын небереси Шарип Шорукчу жана өмүрлүк жары Темиржан эне, Жамансар, Төлөберди, Канай, Байтик, Байсейит, Бошкой, Курама, Өзбек ата, Жаман кара жана башка баатырлар жөнүндө айтылган кыскача тарыхый илимий материалдар камтылган. Кара-Кыргыз автономиялык облусунун түзүлгөндүгүнө катышкан тарыхта ысымы өчпөс Чаа бийдин уулдары Төрөкул Жанузаков 1893 жыл 1921 жыл, Абдыкерим Сыдыков 1889 жылы 1938 жыл, Иманалы Айдарбеков. Эмне үчүн орусча, кыргызча эмес деген суроого Чыныбаева Канымби эжекебиз китептин автору кыргыз уулдары чет мамлекетте окуп жаткандыктан кыргыздын баатырларын, тарыхын унутпай, даңазалоо окуп билүү жөнүндө башка улуттар да окусун деп орус тилинде жазган жана орус тилине которгон. Мен ушул Династия Чаа Чуйский долина деген ушул китепти мен орус тилинде экен мен окуп чыктым. Ушунда баатырлардын баардыгы камтылган. Ошондой эле Солтоо коомунун мүчөлөрү Сыдыков Ашымалы атабыздын Жайыл баатыр жөнүндө китеби окудум. Ашымалы деген китеби бар. Боз тектир, Элим, жерим менен сыймыктанам деген Сабыркул Иманкуловдун мындай китептерин баарын мен окуп чыктым. Солтоо коомунун катышкан мүчөлөрү Аман Нааматовдун Канай уулу Байсейит баатыр китеби, Жээнтай Абдиев жазган Даңазалуу баскан жол, бул агабыздын дагы китептерин мен окуп чыктым. Ошондой эле бул китепте Бектена Бибира эжебиздин Байтик баатыр, Жангарач бий доору. Мен да ушул китепти мен өзүм сатып алгам. Өзүмдүн үйүмдө китеп бар, ошондо турат ушул эженин китептери. Ошондой эле мынакей дагы Гүлдастан китеби Бектена эжекебиздин. Солтоо коомунун мүчөлөрү көчмөндөр иси жана улуу элдин урпагы.
Бул жерде Канышай Токонбаева эжекебиздин биздин китепканада да китеби турат. Өчпөс сүйүү китеби бар. Ошондой эле могу Сууракан Мамбеталиев эжекебиз Жан дүйнө китеби өзүнүн көзү өтүп кетти. Эжекебиз өтүп кеткенден кийин бул китеби чыккан. Мен бул эжекебизге мындай ушул китебинин артына жазган ырым бар, окуп берейин. Сууракан эженин жаркын элесине төрөлүп өскөн чүйдө деп акын эже Сууракан мен да кейим кайгырса, түбөлүк жашоо жерде жок, кантебиз ажал айрыса, акындыгы чексиз деп айтышса мен таң калам. Кыйналып турган кыргызды ырларың менен сен термет, окусак ыры балгаймак, сызыгы чыккан көп кайнап. Сызгырып берген ырларды окусун деп бизге арнап, Сууракан эжеден аманат окуган сайын тамшанат. Бүркүттөй болуп шаңшыйсыз, булбулдай болуп таңсыйсыз, торгойда болуп кетипсиз, ырлардын таап ачкычын. Эңсеп окуйт эл журтуңуз, сиз жазган ырдын канчасын жаш кезде жазып такшалып, акын деп элде калдыңыз. Эжекебиздин ушул китебине жазганбыз. Ошондой эле мен Асуда Телембаева өмүр сериси апамдын 100 жылдык өтүп кетти. Ошо апама арнап ушул өмүр серисин китебин жазгам. Мен бул китепти бүгүн Бекбү Асанкулова эжекебизге ушул китепти өзүнүн китепканасына ушундай тапшырайын деп